Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү статус көрсөтүүсүнүн кезектеги коногу белгилүү өнөр адамы, айтылуу Куйручуктун урпагы десек болот. Борончу Кударбергенов агабыз чакырабыз. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Борончу байке, мындай бир жакшы сөз бар да. Мен ушуга сиздин оюңузду билгим келип атат. Жашоону сүңгүп карасаң, бул трагедия дейт да. А эми жашоону үстүнөн же алыстан карасаң, бул комедия дейт. Сиз ошондо биз сизди кудул катары билебиз да. Мындай жашоодогу бир орусча айтканда моменттерди юмордун тили менен айтасыз да. Демек сиз жашоону мындай жалпы карайсыз го дейм, үстүртөн. Туура суроо экен. Өзү негизи бирок ким кайсы тарабынан карайт деген дагы жагы бар да. Каяк жагынан карасаң болот. Өзү эгерде мындай Алланын жараткан нерсесин жакшы жагынан карасаң, аябай рахаттанып бул жашоодо жашаса болот. Тим эле ушунчалык сонун нерселерди бизге жаратып койгон экен деп, башка жагынан карай турган болсоң, анда кыйналып дагы жашай беришиң мүмкүн. Негизи биздин тамаша өзү биринчи күлкү аркылуу келбейт. Ошол трагедия, айла жоктон, кыргызда айтат го, айла жоктон күлөсүң депчи. Ал ошол кыйналгандыктан келип анан ошону башка бирөөнө оор тийип калбасын. Ал анткени бирөөнө кыянатчылык кылып койсо, ошол туура эмес кылып атат деп туруп, анан ошол адамдын өзүнө да оор тийбес үчүн тамаша жолу менен айтасың да. Анан ал өзү да ошого макул болот. Чын эле деп анан сени менен макул болот да негизгиси. Болбосо ал душмандыкка айланып келет да. Могул сөзүңүз аябай жакты да. Күлкү чындыгында кыйналуу аркылуу, ый аркылуу биринчи трагедиянан анан айласыздан анан күлкү чындыгында ошондой, Ошондой өзү жол ошондой. Эми биздин азыркы жашообуз, бүгүнкү күнүбүз кандай? Бул трагедиябы же комедиябы сиздин көз карашыңызда? Азыркы мисалы биз кечеги дайым эле айтып келебиз, биз революция деп айтабыз. Негизи революциянын жолу башка. Революция болуш үчүн бүтүндөй мамлекеттикин түп тамырынан өзгөрүш керек. Аң сезимге чейин. Ооба. Бул революция сырткы эле баягы ушул биз бийликти алмаштырып коюу менен эле чектелбестен, ар бир адамдын ички дүйнөсүндө революция болуш керек. Ошого биз жете албастан, ага убакыт керек болгондуктан улам-уламдан тажрыйба кошуна өлкөлөргө караганда бизде кичине өсүү болуп атат десек болот. Себеби бул машакат болмоюнча бирдей кыйналбай жашай берген адамда өсүү болбойт. Ал деградацияга туш келип калат. Себеби өзүн акылдуумун деп сезген адам башканын бирөөнүн акылын сезбей коет, ортодо тосмо пайда болуп калат. Ал өзүнүкүнө гана макул боло берет. Башканыкын кабыл албай коет. Биз ошого келип калбадыкпы азыр? Биз ошол демократия деп атып, бул үчүнчү жолу революция кылдык кече. Революция кылдык деп ойлоп атабыз да. Туурабы? Эми башта мисал үчүн бир топтор чоңураак болсо, мисал үчүн саясий күчтөр болобу же бир кандайдыр бир личностьтер болобу саясий. Азыр болсо майда топтор ар ким өзүнүн талабы, өзүнүн кызыкчылыгын айтып чыгып атышат да. Бул политологияда бул ахлократия деп коет экен. Бул бизге чейин эле, биздин кылымга чейин эле белгилүү болгон көрүнүш экен да. Биз ошого келип калгандай сезилген жок. Муну мындай деп бир-эки неме менен айтып көрсөк болот. Маселен, биз мен айтпадым, кошуна өлкөлөргө караганда бизде өсүү болуп атат деп. Кандай жагынан? Биз кыйналсак дагы улам-уламдан процесс жүрүп атат. Процесс кетип атат бизде.
муну суу агып атат дегенде, акып турган суу мындай таза болот дегенде. Улам Бул ниет. Бул ниет. Бул менен кандай бизде өсүп болуп атат деп айтайын. Маселен, эгерде таранчыны ителги кубалабаса дейт. Ал таранчы ителгиден качпаса, ал учпай деле коймок экен да. Учса учат, учпаса күн эстеп таштын үстүнө деле жата бериши мүмкүн. Ал ителгиден качам деп ташка жашынып, бакка жашынып атып, учуу жөндөмдүүлүгү өстү дейт. Өстү. Демек, сөзсүз бир нерсе түрткү болуп турса, Ньютондун законундай жөн турган нерсеге башка бир нерсенин абалын өзгөртпөсө, ал кыймылдабайт дегенди бизде кыргызда баягы шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деп коет го. Ошол сыяктуу биз улам-уламдан өзүбүздүн жакшыбы, жаманбы кыймылдашыбыз менен кичине өсүү болуп атышы мүмкүн. Бирок өсүү кандай жагы менен кетип атат деген да жар бар. Маселен, 2-3 уребенде бөлүнүп калган сыяктуубуз биз коомдагы. Илимдүүлөрдүн бир өзүнчө мындай бир интеллигенциянын да бир өзүнчө бир коому болгон сыяктуу. Ортодо кайдыгерлердин дагы бир коому болуп калган сыяктуу. Басымдуу көпчүлүк. Басымдуу. Анан кийин эмне болсо дагы сокур сезим менен фанатизм, жана азыр бизде жана революция эмес, муну төңкөрүш деп айтып койсок дагы болот. Же болбосо жөн эле обмен кадр деп койсок болот, орусча деген сыяктуу. Кадр алмаштыруу, ар бири келип туруп өзүнүн кимдин колдоочулары, жактоочулары көп болсо келип туруп эле тигини алып ыргытып эле кайра өзүнүкүн коюп койгон сыяктуу. Ал болсо жалпы менен эсептешпей эле өзүнүн оюндагысын билимине ылайыкташтырып туруп эле өзүнүн саясатын жүргүзө берет. Кайра да убакыт болот. Ошол менен кайта деле чайналып, анан кечээ күнү эмне себептен мисалы ушундай бизде тестен чыгып турат дегенди муну мынтип айтсак болот. Кедейлердин байларда акысы бар. Анткени себеби кедей болбосо бай байыбайт. Демек бай кедейге өзүнүн акысын берип туруш керек учурунда. Бай кедейди көргөндө сүйүнүп туруш керек. Анткени себеби мен кедейге жардам берсем, бул мага чын ниети менен бата берет. Ошондо Алла мага менин рызкымды дагы көбөйтөт деген түшүнүк болуш керек. Иман болуш керек. Орозо учурунда аябай жакшы нерсе бар. Орозо учурунда садака бай киши кедейге жардам берип атса, жакшы эмне деп атпайбы? Бай киши кедейге жардам берген болсо, ал ичинен мынтет Кудайдын ыраазычылыгын алайынчы дейт ошондо. Ал орозода. Кудайдын ыраазычылыгын алайын деп ал көп кембагалдарга жардам берет деп коелу. А кембагал ошол жардамды алып атып, бул лично мага берген жок, Алланын ыраазычылыгы үчүн берип атат деп өзүн карыз сезбейт. Карыз сезбейт тигинин алдында. Ошон үчүн эмне кылат? Ал чын ниети менен таза бата берет ага. Рахмат ушуга. Мына ушунча баарыбызга ушунча жардам берди, жооз аштырды. Ушунун өмүрү узун болсун, бала бакырасына жакшы ырыскы тилейли дейт. Кара. А башка учурда бай кедейге жардам берсе, жардам алган киши анын алдында өзүн карыз сезип калат. Карыз сезип калганда эмне кылат? Ошол байды көргөн сайын эле бөпөлөктөп астынан чыкса учурашып эле, кошомат кылып эле, анткени анын буяк жүрөгүндө тиги мага жардам берип атпайбы, мен карызмын да деген эме калып калат. А тиги да жардам берген киши ошол бойдон Алланын ыраазычылыгы деп Алланын ыраазычылыгын албай алганын ордуна тиги кескертип турат. Жакындашайлы болот депчи. Карызымды кайра бересиң деп. Мына ортодогу ынтымак бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн дегенде бул өзү тартипке түшүп калат болчу. Негизи Куран, негизи эле бул ислам маданияты, ишеними, дин бул идеалдуу деп айтылат да. Адамдын жашоосу үчүн бардык тарабынан каралган, бардык тарабынан эрежеси иштелип чыккан бул эң сонун адамзат үчүн түшүнгөн адамга конституция деп айтылат. Бирок биз тилекке каршы пенделер эми ар кандай кылып бура беретке эмес. Мисалы үчүн кечээ аны сиз деле окудуңуз болуш керек. Мен бир аз таң калып атам. Дин аалымдары, дин ишмерлери өздөрү мындай бири-бирине медаль тагып, жана маданияттын мыкты кызматкери деген сыяктуу да. Бул негизи болобу ушундай кылса? Бул мындай болуп калат го. Мисалы
эгерде дин кызматкерлери бир мекеменин бир жерден бир мебель жасап аткан болсо деп коелу, ошондой бир эме болсо, уста болсо, ага биринчи даражада, экинчи даражада деген сыяктуу медалдарды берип турса, ал мындан да жакшы жасайын, мындан дагы бир өзгөчө жасайын деп ошол иши үчүн аракет кылат. Андан дагы жанагындай ошол ишканын ээсинин ыраазычылыгын алыш үчүн аракет кылат. Ал эми дин аалымдарына мындай бир жакшы элге ушул Алланы таанытып атканыңа рахмат, диндин иштеп жүрөсүң, ошого рахмат деп медал бергендин өзү туура эмес болуп калат. Себеби дегенде ошол дин аалымдары өмүр бою кылып аткан элге Алланын ыраазычылыгы үчүн деп кылып аткан ибадаттары, сооптору жокко чыгып кетиши мүмкүн да. Себеби бул жака ыраазычылыкты бияка бурулуп кетти да. Ширк деп койчу эле. Муну мисалы адат кылып алышы да мүмкүн. Эгерде мисалы кече муфтият башка аалымдарга медал тапшырган болсо, анда кийин областтын тиги имамдары дагы райондукуна тапшыра баштайт. Анан мунун эң коркунучтуусу эмне? Кийин ал имамдар Алланын ыраазычылыгы деп аракет кылып аткан ибадатты бул мен медал алайын, мындан да бийик даражадагы медал алайын деп анан рияга, популизмге, мисалы өзүн көрсөтүүгө өтө башташы мүмкүн да. Анда бир имам бир жерде райондон элдер чогултуп алып, дават кылып атса, аны тарттырып алып, кайра соцсеттерге чыгарып, мен бул жерде мынтип атам, бияктагы менин жогору жактагы эми көрсө экен, анан мага медал берсе экен деп атып, Аллага болгон ниетти эмне кылды? Бир темирге буруп койду. Ушундай да. Маселен, муну мен бир нерсеге салыштырайынбы? Дордойдо 10 000 киши соода кылат. 10 000 киши. Эми ошонун 10 000 киши деп айтпайын, баары таарынышпасын. 1000 кишиси бир айга бир товар сатып алды дагы. Ошол товарым өтүп кетсин деп тумар сатып алат экен. Тумар жардам берет деп тумарды сатып алат. Ал бир айга чейин ал тоскоолдук болбойт, тим эле товарлар ушулда өтөт деп 1000 сомдон тумар $200 чейин экен тумардын баасы. Ошондо 1000 киши 1000 сомдон сатып алса канча болот? Миллион болобу? Миллион болот. Бир эле Дордойдо айтып коеюн. Кыргызстан боюнча айтып көрөлү. Бир айдын ичинде тумарга ишенип. Ошондо эмне болуп калды? Түзмө-түз Алланын берип аткан ырыскысы через тумар аркылуу күчтүү болуп калабы? Мына бул ширк да. Бул тумарга ишенип алды дагы, ушуну кармап алып, Алла берүүчү ырыскыны берип аткан Алланы унутуп коет дагы, ушу тумарды көкүрөгүн басып алып эле ошону менен күндө жумушуна келет. Үйүнө кечинде унутуп коюптур, жумушуна кетип калса кайра үйүнө шашып келип тумарды алып кетет. Анткени ал бүгүн тумар үйүндө калып калса, товары жакшы өтпөй калат да тигинен. Муну ошентип отуруп, эмне кылды? Жанагыреки алдына мышык өтүп кетсе, кээ бирөө настроениясы бузулуп, жумушка барбай коркушат го. Анан ошол адамга айткым келет да, ушунча ааламды жараткан, ааламдагы барлык нерселердин баарын жараткан, сага өзүңдү, бала бакыраңдын баардык ырыскыңды жаратып аткан Алланы мышыкка теңейсиңби? Мышык сага ырыскы берүүчүбү? Эгер мышык ырыскы берүүчү болсо, биз баарыбыз бирден мышык көтөрүп алып жүрбөйлү. Анда мен бу жерде бирди кармап алып отурмакмын. Сен өзүң ушул жерде багып жүргөн чоң мышыгыңды жаныңа отургузуп тектирче жасап коюп. Эмне десе ушул мага ырыскы берет. Негизи байкасаңыз, акыркы убактарда ушул көп нерсени эл көрсүн деп жасап калдык окшойт да. Мен кээде ойлойм, коронавирустун биринчи толкуну болбодубу аябай. Ошондо абдан көп адамдар жардам колун сунуп бири-бирине чыгышты да. Бул жакшы нерсе. Адам кыйналып турганда, эгер мүмкүнчүлүгүң болсо, жардам колун сунуп, мындай бир ыраазычылыгын алган. Бул Кудайдын алдында биринчи кезекте чоң соопчулук, чоң ыраазычылык аласың Кудайдын өзүнө жараткандан. Бирок кийин шайлоо башталды. Парламенттик шайлоо башталды, депутаттар болобуз дегендер чыкты. Анан ошондо эле жанагы ызылдап чуркап жардам беребиз деп, жардам берип атабыз деп сүрөттөрүн чыгарып, күнүгө отчет берип жүргөн адамдардын көбү эле ошол депутат кандидатын көрсөтүп чыгып калды да. Анан мен өзүмчө ойлоп калдым, эгерде
коронавирус болбосо эмне кандай болмок, кай жагынан көрсөтмөкпүз биз депчи. Муну кайта эле айланып келип эле мындай деп ушул нерселерди эстен чыгарбасак эле, маселен имандуу адам мурдабайт, имандуу адам бирөөнү жамандык кылбайт дегенде эле айланып келип эле иманга келип такалат да, ошондо мамилекет оңолот, өнүгөт. Мисалы бирөө жардам берип атканда минт түшүнүш керек. Бир адам мечит салып берди, элдерге жардам берип атат, жардам берип атат. Эгер ошону Алланын ыраазычылыгы үчүн десе дагы эле, анда ал акыретте алат өзүнүн эмесин, сыйлыгын. Жок, ички жанагы өзүнүн жүрөгүндөгү бизге белгисиз да, ошо жүрөгүндөгү эл көрсүнгө жасап аткан болсо, анын дагы Алла кадырзат, анын дагы эмесин алат, жообун бул жашоодо. Кантип? Ошол жардам бергендиги үчүн биз бул жашоодо аны эмне кылабыз? Молодец, рахмат деп сыйлап, аны депутат кылып, министр кылып, президент кылып көтөрүп атабыз. Тоюс ал кылган иш эмгегинин акыбетин бул жашоодо эле алып атат. А эгерде ал Алланын ыраазычылыгы үчүн деп жасаган болсо, ниетинде, анда бул жашоодо дагы эл ага ыраазычылыгын айтмак. Анан жанагы ниети боюнча акыретке дагы жазылмак. Демек бул жашоого эме кылып койду да, максат кылып койду. Анткени ал адамдын эмеси жашоосу бул эле жашоодогу максат. А бул жашоодогу максат ал кыска. Бир суроо берейин да, борунчу кеп. 2010-жыл кандай машина мүнчөсүз? 2010 жылы бир Аскона деген машина минген болчумун. Жылы канчалы? Бизде эми баягы жаңы алдым деген машина деле 15 жылдык машина. 15 жылдык болот, ооба. Ошондо болсо керек. Телефонуңуз эсиңизде барбы? Ошо 2010-жылы колдонгон телефонуңуз. Ал кезде кандай жанакындай жаңы чыгып аткан телефон беле, ошол сыяктуу телефон болуш керек эле. Көбүнчө сенсор деген азыр. Жок, сенсор жок болчу анда. Сенсор эмес. Азыр 2020. Азыр машинеңиз өзгөрдү болуш керек. Эми улам небе жылда жаңырды болуш керек. Телефон деле ошондой. Ошондой да. Айтайын дегеним 2010-жылдан 2020-жылга чейин көп нерсе өзгөрдү да. Көп нерсе өзгөрдү. Интернеттин ылдамдыгы жогорулады. Телефондун модельдери өзгөрдү. Бирок биз эсимде бар, сиз 2010-жылы бир жакшы мындай пародия жасагансыз. Таш менен коло эле бийликти алып коебуз деп. Быйыл деле ошол таш менен, бирок ташыбыз такыр өзгөргөн жок. Апгрейд болгон жок. Бул эмнеси, бул саясаттын өзгөрбөгөнү. Ошол 2010-жылы айтылган тамаша кечеги күнү актуальнысын жоготпой кайра бири-бирине таркатышып аткан. Анан мен дагы кичине кошумча болсун деп митип тамашалап койдум. Бул жолкусунда кичине бир баягы эмне ишти жасасаң улам ошого тажрыйба эме боло баштайсың да, кесипкөй боло баштайсың да. Анысында биз улам ошентип бийлик алмаштыра берип, мындай спец болуп баратат. Кыргызстандын ыкмаларын, жаңы ыкмаларын алсалар. Анан эме тиги милицияларга да угуп алдым, аларга да таш менен чапкандын эмесин тажрыйбасын көрсөткөн депчи. Баса булар алар колдонду окшойт. Жанагы чабандарды жалдап кел, анан алардын арасынан кыйын. Экс-президент Атамбаевди кармап атканда, ошондо милициялар өздөрү. Бул биздин бул практикабызды башка жака көрсөтпөш керек болуп атат. Мен кечээ мындай тамаша жол менен айттым. Революция жана спец болуп калдык. Түн ичинде кылышыбыз керек экен. Саат 3-төн эртеминек 6-га чейин. Баары уктаганда. Кайра элдерге чоңдорго жолтоо болбостон, жаштар эле кылып коюш керек экен. Алардын иши эми аксакалдар ал жерде жүргөн болбойт депчи. Анан эртеминен саат 7-ге чейин площадьты шыпырып тазалап коюшту го кечээ. Ошол сыяктуу шыпырып тазалап коюш керек. Чет өлкөлүктөр эмне кылып революция кылганыбызды билбеш керек. Тоюс биздин секрет таш экенин билбеш керек болуп атат да. Мисалы орустардын оружиясы Калашников автомат болсо, биздики таш болот атпайбы? Анан кокус чет мамлекетке чыгабыз деп аэропорттон кетип атканда сумкаңдан 2-3 таш чыгып калса, оружие катары кабыл алышы мүмкүн да, туурабы? Анан кийин ар бир ташка справка алып жүрөбүз бизге. Бул сүйрү таш мун үчүн болчу, бул учтуу таш мун үчүн болчу депчи. Ошон үчүн биздин тиги сырттан дагы келип бизге жасашып атпадыбы, бизге жардам берип койгула. Белоруссия менче
Белоруссияга жардам керек болуп атты. Казактар бизге суктанып эле атышат. Алар Белоруссия ырым кылып калпакта кийип көрүштү. бирок болгон жок. Эми бул албетте жанагы Мына ушундай деле. Мына азыр өзүңүз келип кайра айтып атасыз мына. Күлдүк. Бирок кайта деле бул күл кайдан келип чыкты? Бул биздин трагедиябыз. Күлкүнүн түбүндө трагедия турат. Ойлонуп. Демек биз өзгөрбөй атпайбызбы? Биздин мамлекетибиз ушунчалык бай экен, 30 жылдан бери ташып атып түгөтө албай койду деп бир айтат дейт. Ансарындай дагы эле толтура экен дегендейчи. Менимче мамлекет азыр араң жан эле жанагы араң эле дем алып аткан адам сыяктуу болуп калды. Акыркы убакта биз көп нерсе алмашып калгандай да. Бул жанагы саясат деп атпайбыз. Бул Куранда барбы жокпу? Саясат. Бизде тескери дүйнө деп койчу элек илгери азыр айтылат. Жок, бул мындай деп айтылат да, мисалы. Саясат деп эле айтылат. Саясат араб тилинен алганда башкаруу деген түшүндүрөт экен. Башкаруу. Туура башкаруу. Жөн эле башкаруу эмес, туура башкаруу. Үй бүлөлүк саясат үй бүлөнү башкаруу, мамлекеттик саясат мамлекетти башкаруу. Бир гана туура саясат бул Кудайдын саясаты, Алланын саясаты. Курандагы саясат боюнча, мисалы да туура башкаруу. Туура башкарууну өз кызыкчылыгына буруп койгондуктан бул туура эмес башкарууга өтүп кетип атат. Нугу бурулду. Муну пенде кылып атат. Жок, ошол нугу бурулду. Туура башкаруу бир гана ошо Алланыкы жаңылбайт, а пенде баары бир кемчиликтүү. Ал болбой эле напсиси өзүнө буруп алат. То есть эмне деп айтат? Саясат бул кесип деп айтылып жүрөт да. Туура? Саясат бул кесип. Мунун аркасынан бир адам өмүрүнүн баарын саясатка арнаш керек, анткени себеби мамлекетти туура башкаруу үчүн аракет кылыш керек Ал кадимкидей кесип. Биз эмне үчүн биздер туура эмес саясат жүрүп атат? Анткени баарыбыз саясатчыбыз. Анткени ар бирибиздин өзүбүздүн ишибиз бар. Мен өзүм артист болушум керек. Тиги бир жерде машинасын айдаш керек. Бирок баарыбыз саясатчыбыз дагы. Чала саясатчы болгондуктан башка бир саясатчынын аркасынан ээчип алып фанат болуп алганыбыздын кесепетинен ушул келип чыгып атат. Бир саясатчы ою түз эмес, мына партия кантип түзүлөт? Бир куу бир саясатчы бар деп коелу да. Эптеп бир корыстный эме менен бир бийликке байлыкка жетем деген бир куу саясатчы бар. Ошол эмне кылат? Жалгыз жете албайт, ал алсыз. Ошон үчүн өзүнө окшош пикирлештерди топтойт. Өзүнө окшош пикирлештер баягы кошулуп алып, кошо жөнөйт. Ал өзүнө окшош пикирлештердин өздөрүнүн деңгээлине жараша эмеси бар. Ниеттери бар. Бирөө ошонун аркасынан барып министр болуш керек, бирөө ошонун аркасынан депутат болуш керек дегендей да, анын аркасынан ээчит. Ээчигендейин башында кетип аткан баягы куу саясатчы деп коеюн. Ал туура жол менен баратабы, туура эмес жол менен баратабы, адалбы, арамбы, беркилер билип турса дагы айтпайт. Айтса жааматтан чыгып калат дагы өз максатына жетпей калат. Ошол себептен ал унчукпай эмне кылса да ошонун аркасынан кете берет. Туура деп. Мына биздин азыркы саясатыбыз ушундай болуп атат. Бул жерде эмне болуп атат? Демек айланып келип туруп, баягы ак көңүл эл бар да, таза саясатка ишенген. Таза саясатка ишенип жүргөндөн кийин башкарууга ишенген адам эмне кылып атат? Таза эмес экенин көрүп калгандан кийин көңүл калуу болуп атат. Көңүл калуу ал кайра эмнеге? Баягы жакшы көрүүдөн жек көрүүгө өтүп кеткен сезим анан колго таш алат. Эмне себептен таш алат? Адамдын өзүнүн табиятында Меккеге барганда жанагы шайтанды таш менен чабат. Эмнеге? Анткени ал таш менен чапкандын максаты эмне? Максаты түшүндүм. Максаты мындай да, шайтанга өзүнүн душман экенин жарыялайт. Сен мени туура эмес жолго алып барып атасыңбы? Сен менин душманымсың деп туруп таш менен чабат. Таш менен кубалайт. Демек адамдын бул свойствону эмеге адамга бар нерсе болгондуктан табиятында өзүнө каршы болгон, өзүн туура эмес кыянатчылык кылып аткан тарапка таш ыргытат. Демек биз кыргыздар дагы бир жолу улуу эл экенибизди ошондо далилдеп койдук да, автомат менен кубалабайбыз шайтанын ошол Куранда. Жөн гана өзүбүздүн наразычылыгыбызды билдирип атабыз. Мындай караганда абдан күлкүлүү. Бирок чоң трагедия бар. Анан эме мындай кызыктуу
мен дайыма эле айта берем ушу, бирок ошондой да чындык сөз болгондо убакыт кандай өткөнүн билинбейт да. Сиз экөөсүнө сөзүбүздү баштаганыбыздан азыр мага айтып атышат уже. Убакыт болуп калыптырбы, өтүп кетти деп. Мен бирок дагы бир суроо бергим келип турат. Азыр эми баары алмашып калды. Орун алмашты да. Сиздер, мен студент кезимден сиздерди тааныйм. Мына сиз, Рахман аке, Манас аке бар эле, раматылык белгилүү кодулдардан, Абдулда аке, ошолор эле келатасыздар. Анан силердин концерттериңерди, пародияңарды биз жыргап, мындай кайгыбызды унутуп, проблемабыз күнүмдүк немелери, мындай кыйынчылыктарыбызды унутуп, көзүбүздөн жаш акканча күлүп, жыргап көрчү элек да. Акыркы убакта силерди көрбөй эле биз ошол парламентте карап күлүп, саясатчылардын айткан сөзүнө күлүп калдык эл. Демек, тескерисинче өнөр адамдары көбүрөөк саясатка ыктагандай, бир олуттуураак мындай ойлорду айтып, чындыгында маанилүү ойлорду айтып баштады да. Бул эмне себептен? Бул кандай? Ар ким өзүнүн чыныгы Кудайдан берилген кесибин таап атабы, же дагы чала саясат жүрүп атабы? Бул бир чети адамдын баягы ички дүйнөсүн билбейбиз дегендей, анан тагдырын да билбейбиз да, кимдин тагдыры кайсы. Балким ал артист болуп келип, президент болуп кетти, Зеленский мисалы да, ушинтип көрөлү. Анын тагдыры ошондой экен деген сыяктуу. Анан бир чети биздин эле жанагындай өзүбүздүн трагедиябыз. Баягы эле жанагы партийный система менен жана мен айтып аткан сыяктуу аралашып эле ишигил эле ошол жерге кирип алайлы болгон адамдар келип алгандыктан алар ачыкка чыгып элдин алдына телевизор аркылуу көрүнүп калды алардын маданияты. Мындай эмерээк эле айтайынчы, жеңилирээк эле. Маданияты деңгээли билинип калгандыктан элде, жалпы элде эмне пайда болду? Ушунун ордунда мен болгондо ушинтип айтпай эле, мынтип айтпайт берем. Ушунун ордунда болсо мен айтпай элем. Салыштырмалуулукка өздөрү сыртка да салыштырабыз да, тез азыр эме жетиштүү да, баягы техника. Тигилердин парламентин карачы, чет мамлекеттикин карачы, биздикин карачы деп салыштырып атпайбызбы? Анан ошону менен эле ар ким өзүнүн тууган таанышын, ишигилип менин сөзүмдү угуш керек. Мен айткан жана кнопканы басыш керек деген эле нерсе менен. Мына кече күнкү шайлоодо келатканда деле мисалы бийлик тараптын батасы менен 5 партия келатты дагы, бай баланын батасы эмес акчасы менен 5 партия келатты. 5тен 10 партия келатты. Ар биринин өзүнүн ичинде оппозициялар бар. Таң калыштуусу өздөрү акчаны берип туруп, өздөрүнүн оппозиция өздөрүнө кылып атат десе, ал максат кыскасы мен бирөөнү шайлайм, аялым бирөөнү шайлайт, балам бирөөнү шайлайт, кыскасы 10 партияны шайлап коронун ичине киргизип берип коюшубуз керек. Калганы 3-4 кишинин айткан оюнча кнопканы басыш керек. Мына ушулар келди. Вот вопрос ушунда. Келгенден кийин аларды көрүп туруп анан нааразы болуп, анан не то что депутат, анан президент болгун келип кетет да. Бул азыр ар бир кыргыз өзү президент болгусу келет. Эмнеге? Анткени ал жардам бергиси келип атат. Ал именно президент болгусу эмес. Жардам бергиси келип кетип атат да. Мен болгондо ушинтет элем да депчи. Ушул бизден эме. Сиз баары бир жакшы жагынан карайт турбайсызбы? Негизи ошо сөзүбүздүн башында ушинтип баштадык эле, бирок аягын башкачараак. Акыл менен жашаган адамга жашоо комедия дейт да, сезим менен жашаган адамга бул трагедия дейт. Негизи кыргыздар биз сезимтал адамдар болобуз. Сүйүүбүздү дагы, көз карашыбызды, жек көрүүбүздүн баарын сезим аркылуу билдиребиз. Ошон үчүн да биздин чыгармаларыбыз көбүрөөк муң кайгы менен, трагедия менен коштолсо керек. Бирок тарыхта дайыма коомдоку болуп аткан терс көрүнүштөрдү, башкаруучулардын туура эмес кыймыл аракетин курч тил менен, курч сөздөр менен күлкүгө айлантып айтып жүргөн бул өнөр адамдары, анын ичинен кодулдар болуп келген да. Сизге чоң рахмат. Бурунчуке убактыңызды бөлүп
келип ойлоруңуз менен бөлүшүп, менимче сиз экөөбүздүн дагы сүйлөшчү сөздөрүбүз алтыда дагы көп сүйлөшөбүз деп ойлойм. Азыр баягы аягында мурдагы адамдар көп нерсени билбегендиктен адашса, азыркы адамдар мен билем дегендиктен адашып атат дегендей. Напсибизди тыйып, ар ким өзүбүз бир жакшы нерсени аракет кылганга, ар биз ишибизден жакшы нерсени аракет кылганга кылсак элек, жакшы жагы болот буюрса. Кудай буйрса. Ассаламу алейкум.